Бүгүн сиздер менен массив текст жазуу жана катмардар жөнүндө сүйлөшөлү. Биринчи массив деген команданы редакциялоо панелинен издеп табабыз. Ал мына бул 4 клеткадан турган команда массив деп аталат. Анын эмне кереги бар? Эгерде биз кандайдыр бир фигура чийсек, мисалы үчүн сызык. Ушундай сызыктан көп сызыш керек болуп атат да, окшош, бири-бирине окшош кылып. Аны көчүрүп кайра коюп отургандан көрө массив деген команданы колдонсок, биздин берген тапшырмага жараша ошол өзүнө окшош фигуралар түзүлүп калат. Мисалы үчүн 3 бурчтук болсо, ал ошо окшош болгон дагы 3 бурчтуктардын бир нечесин чийүүгө мүмкүн болгон команда. Мына азыр ошол команданы карап көрөлү. Аны үчүн биринчи кандайдыр бир сызык сызып алайын. Мисалы үчүн кесинди. Кесиндинин бир учу сүрүп койгула. Кесиндинин бир учу, экинчи учу, enter. Эми ушул кесиндиден өзүнө окшогон бир нечесин бул жерге чийиш керек. Аны үчүн массив деген команданы чакырсак, мына момундай менюсу чыгат. Менюсунда бул жерде турат тик бурчтуу массив, же тегерек массив. Тегерек массив болгондо бири-бирине окшош фигураларды улам сырткы катмарына, улам сырткы айланасына чийип жүрүп отурат. Азыр тик бурчтуу массивти карайлы. Тик бурчтуу массивте ондай командалар турат. Ошо команданын ичинен выбор объектов дейт. Эмнени биз көбөйтүп жазышыбыз керек дегенди сурап атат. Басабыз, бул объектти көбөйтөбүз. Выберет объект дегенди бастык, эми enterди басабыз. Enterди бассак, кайрадан сурайт, эми кандай кылып көбөйтөйүн деп. Канча катар кылайын дейт. Мына бул жерге мисалы үчүн 10 катар кылайлы дейли. 10 болбосо 8 экранда көрүнгүдөй болсун. Экинчиси канча тигинен алганда канча катар кылайын дейт. Биз бир эле катар деп жазалы. Андан кийин бул биринчи сызыктан кийин биринчи сызык, анан экинчи сызык ортосунда аралык канча болсун дейт. Ошону сурап атат. Канча болсун дейт. Минус 15 мм деп атам. Эгерде минус койсок, анда ылдыйды көздөй көбөйөт, плюсту койсок, өйдөнү көздөй көбөйөт. Мына азыр бизге минус 10 деп же минус 5 деп эле жазсалы. Минус 5. Минус 5 мм. Биринчи кесинди менен экинчи кесиндин ортосуна аралык минус 5 мм. Эгерде бир нече катар болсо, анда катарлардын ортосу канча болуш керек деп сурайт. Эгерде бир объект мисалы үчүн бул жерде турса, анан экинчи объект типтик алдында эмес, кайсы бир буруч менен мындайраак жайгашып калышы мүмкүн. Ошону сурап атат. Канча буруч менен кыйшайтайын деп. Биз кыйшайтпай эле коелу. Бир эле катар болгондуктан муну кала берсин. 1 деген сан. Эми окей дегенди басалы. Бастык. Мына мынча линия сызып берди. Ол ылдый жактагы линиялар мурунку дан калып калыптыр. Аны азыр өчүрүп таштайлы. Мынча катар сызып берди. Эми биз айтканбыз, экинчи сызык менен биринчи сызыктын ортосу 5 болсун дедик беле? Мына 5 экен. Чынында эле 5 экен. А эгерде башка фигуралар болуп калсачы, мына мисалы үчүн 3 бурчтук болуп калсын дейли.
Мына 3 бурчтукту чийген атабыз. Чийип атабыз. Бул чийдик. Мына мындай чийме алдык. Эми ушуну 2 катарга, анан 2 мамычага, анан 4 катарга көбөйтөлү. Ан үчүн массив дегенди бастык. Объект тандадык. Эми 4 катар кылалы, 4 сап кылалы. Ал эми мамычасын болсо 2 кылалы. Тигинен алганда bir объекттен экинчи объектке чейинки аралыктыгына минус 10 деп алайын. Ал эми бул жерде болсо, мисалы үчүн 20 деп коеюн. Значит, оң сан болсо оң жакты көздөй жылат, терс сан болсо сол жакты көздөй жылат. Болду дейлик. Бул сыяктуу чыгат. Окей. Муну өзүңөр көрүп турасыңар. Эми азыр массивдеги круговой массив дегенди карап көрөлү. Аны көрүп атасыңар. Эгерде bir фигура болсо, калганын мындай кылып кайталап берет. Мына азыр биз муну өчүрүп кое туруп, биринчи кандайдыр бир объектти чийели, мисалы үчүн мондай болгон объект чийели. Эми тегерек массив көтөлү. Муну объектти тандап алгыла дейт. Тандадык. Центри, мына бул жердеги борбор, бул жерде жайгашсын дейт. Бул керек болсо башка жерге жайгаштырсаңар да болот. 4 болсун дейт. Мен мисалы үчүн 6 деп жасайын, 8 деп жасайын. 360 градуска айлангыла дейт. Жок, эгерде 180 деп эле койсом, анда 180 деп эле койсом, анда мындан буга чейин эле теңине чейин эле алмак. Азыр 360 эле дейли. Мына окей дейин. Мына көрүп турасыңар кандай көбөйтүп берди. Эми массивти өзүңөр түшүндүңөр. Бул чынында эле абдан ыңгайлуу команда экен. Өзгөчө текст жазуучу кандайдыр таблица түзүш керек болсо, мисалы үчүн спецификация. Анда бир сызык сызып туруп, калгандарын окшотуп көбөйтүп койсоңор болот экен. Эми азыр текст жазуу жөнүндө карап көрөлү. Текстти жазыш үчүн 2 команданы колдонсок болот. Бирөө бул жерде бул сол жактагы панелде А деген тамга бар. Бул А деген текст жазуу деген сөз. Мисалы үчүн аны бассаңар, мондай кандайдыр команда чыгат. Ошол эле команданы рисование деген менюга кирсеңер, бул жерде текст деген жазуу бар. Тексттин ичинде 2 түрдүү текстти чакырчу команда бар. Бирөө многострочный, муну көрүп турасыңар. Бирөө болсо однострочный. Эгерде кыргызча айтсак, бирөө көп саптуу, бирөө бирде саптуу текст деп айтылат. Биринчи көп саптуу текстти карап көрөлү. Аны үчүн текстти бастык, многострочный дегенди чакырдык, эми келди. Эми текстти кайсы жерге жасайын деп сурап атат. Мисалы үчүн бул жерде биринчи деп алалы. Ал эми экинчи учун бул жерге коелу. Текстти ушул рамканын ичине жазгыла дейт. Эгерде ушул рамкадан сыртты көздөй ашып баратса, анда экинчи катар болуп жазыла берет. Мисалы үчүн мынтип жасалы. Текст
текст экинчи катарга өтүп кетти. Бизге эгерде текст жакпай калса, кадимкидей эле Word'догудай эле бөлүп туруп delete басып койсоңор өчүп калат. Эми текст жазыш үчүн биринчи текстти кандай шрифт менен жасабыз тандап алалы. Аны үчүн бул жерде шрифттердин тизмеси бар. Андан Arial'ды тандадык дейли. Эми экинчиси бул жерде шрифттин бийиктиги канча болуш керек. Бул жерде 2,5 1,5 деп турат. Каалаганыңарды жасап алсаңар болот. Мисалы үчүн мен 2 болсун деп жасайм. 2 дегенди клавиатурадан тердим. 2 болду. Андан кийин тексттин өзү шрифти жоон болсунбу, же ичке болсунбу дейт. Курсив болсунбу, же түз эле болсунбу, асты чийилсинби, же үстү чийилсинби, же көтөң чийилсинби. Эгер команданы туура эмес берип атсаңар, аны команданы алып коюу, же болбосо кайталоо. Бул болсо бөлчөк түрүндө текст жазуу. Бул болсо тексттин өңү кандай болуш керек? Бул линейка, бул жерде линейка иштейби же иштебейби? Анткени кээ бир учурда линейка менен түзөөгө туура келет, теңдөөгө. Ылдыйкы сапчада канча мамыча болсун текст жазып атканда. Бул жерде болсо каяк жагына тегиздейли текстти үстүңкү сол бурчуна, үстүңкү центрине, үстүңкү оң бурчуна, ортосунун ортосуна жана башка дегендей режимдери бар. Бул болсо абзацтын башы. Бул болсо текстти ары бери жылдыруу, оң жак, сол жак, Word'догудай эле. Тексттин шрифти кандай бири-биринен кандай ажыратылып жазылсын. Эки саптын ортосундагы аралык канча болсун. Эгерде тизме кылып жасап турган болсо, тизме көрүнүп турат. Эки жагынан же үстүнөн астынан орун калтырабызбы, калтырбайбызбы? Бул үстүңкү регистр мененби, астыңкы регистр мененби? Бул жерде болсо толтура символдор бар. Мисалы үчүн диаметр көргөзгүбүз келсе, мону басып койсок, эгерде чертежде диаметр анан деп жазыла турган болсо, мисалы үчүн аны кийин размерлерди үйрөнгөндө дагы үйрөтөм. Мына диаметр 20 деп жазыш керек болсо, ол диаметр деген билгини коюш үчүн бул же териш керек, 2% белгисин 2 жолу анан сыны басыш керек, же болбосо бул жерди бассак, анан диаметрдин белгиси чыгып калат. Ошол сыяктуу эле башка символдорду койсо болот. Бул болсо кантип текст шрифтти кыйшайтканыбыз, канча бурчка кыйшайтсак болот. Эки тамганын ортосунда аралык канча болуш керек? Мына бул жерде көрүнүп атат. Анан тамганын жалпайышы же мындай тигирээк болушу, мына бул команда көргөзөт. Эми анын баарын иште карап көрөлү. Мына азыр биз 2 деген бийиктиктеги шрифт алдык, Arial'ды ушул жерге терели. Биринчи текст. Көп саптуу. Мына бул жерде өө жок. Эми өөнү кантип жасайбыз? Көп саптуу деген жазыш үчүн. Символго киребиз. Ол жерде мунун ичинде эч кандай өө деген тамга жок, ошон үчүн бул жерден издейбиз азыр. Болуш керек азыр. Тыйраак жактан көргөндөй болгом. Мындайраак эмес экен, бул жерде окшойт. Мына бул жерде бир укмуштуу таңбанын баары турат.
Görбей атам азырынча. Бул жерден издеп көрөлү. Мына ө турат, көп. Мына көчүрөбүз. Ana bu жерге коебуз. Көп саптуу текст жаздык. Эми бул жерде к деген тамгабыз. Сүйлөмөсү туура эмес болуп атат. Мына өчүрдүм. Биринчи, андан кийин к тамгасы кичинекей, чоңун өчүрүп койгом. Биринчи көп саптуу текст. Карасаңар бул жерде 2166 болуп калды. Анткени ө деген тамга ошондой түшүп калды. А бул жерде болсо 2. Баардыгын тең бирдей чоңдукка алып келели. 2. Биринчи көп саптуу текст жаздык. Эми ушул тексттин кайсы бир сөзүн кыйшайтып коеюн. Мисалы үчүн мына могуну 17, 18, 19, 20. 21ге койсом, 20га койсом мындай жакшы кыйшаят экен. Же баардыгын тең кыйшайтсак болот. Эми бул жердеги сөздүн ортолорун ачып коелу. Ачылып атат. Бул сөздүн шрифтин өзүн мындай жалпагыраак кылалы. Бийиктиги өз жалпак болуп ортосунда ачып койсок болот. Мындай көрүнүп калат экен. Бул жердеги сөздү өңүн өзгөртүп коелу. Мисалы үчүн көк кылып койдум. Ошентип баардыгын редакциялап бүткөндөн кийин анан окей дегенди басып коебуз. Мындай текст чыгып калды. Эми көп саптуу текст, бир саптуу тексттин айырмасы бар. Азыр бир саптуу текстти карай элекпиз, бирок бул жерден айта кетели. Бул жердеги канча сап болсо дагы анын баарысы бир эле объект катары кабыл алынат. Эгерде мен азыр бул объектти жылдырсам, өчүрсөм же көчүрсөм, баары тең бир эле объект катары, мисалы үчүн тегерек катарыбы, төрт бурчтук катарыбы же башка сызык катарыбы, ошол сыяктуу эле объект болуп эсептелинет дагы, баардыгы бир эле объект. То есть көп саптын баарысы бир эле объект болуп жазылат. Эми бир саптуу текстти карап көрөлү. Муну өчүрүп коеюн. Же өчүрбөсө тура берсин. Мен азыр андан керек тийишим мүмкүн. Жылдырып коелу. Мисалы үчүн бул жакка жылдырып коелу. Эми бир саптуу текст көтөрөлү. Бир саптуу текст жазыш үчүн дагы эле кайсы жерден башталат, кайсы жерден бүтөт дегенди көргөзүшүбүз керек. Мына азыр текст тергиле деп атат. Экинчи текст. Жазылды. Б. Ж. Жазыла электи. Өзүңөр көргөндөй тексттин рамкасы эч жагы бүтсө деле бул андан ары терип атат. Демек андай рамкасы чектелүү болбойт экен. Экинчиси, мен азыр бүткөндөн кийин, мына рамка бүткөндөн кийин акыркы символ келгенден энтерди басайын. Энтерди бассам экинчи сап пайда болду. Мына экинчи сап. Дагы энтерди бастым. Үчүнчү сап. Эми бул жерге үйүбүз жок. Үчүнчү сап. Так. Эми үйүнү кантип жазганды үйрөнгөндөн биринчи азыр бул сапты бөлөлү. Сапты бөлсөк мына
Бул ушул эле сап бөлүнүп атат, калганы эчтеке болгон жок. Мына ушул сапты өчүрсөк, мына delete басып өчүрсөм, мына өчүп калды, калганына тийишкен жокпуз. Мына көп саптуу жана бир саптуу текст дегендин негизги айырмасы мына ушунда. Бул жерде ар бир сап өзүнчө, көп саптуу текстте болсо баардык саптар бир эле объект болуп эсептелинет. Бул жерде бир эле объект мунун баары чогулуп келип, бул жерде болсо ар бир сап өзүнчө объект. Так эми бул текстте учунчу сап болуп калды. Бизге үй деген тамга керек болчу. Үй деген тамганы чакыра алабызбы? Жок, бул жерде чакыра албайбыз. Аны үчүн текстти Word'ко терип туруп, кадимкидей эле анан көчүрүп келсеңер болот. Мына мисалы үчүн мен азыр Word'ко терейин бул жерге 3-чү деп. 3-чү чоңойтуп алалы. Мисалы үчүн 26-чы кылып алдым. Эми ушул 3-чү деген сөздү көчүрдүм. Копировать. Анан автокадка кайра келели. Мына бул жерге азыр 3-чү деген сөздү коюш керек. Муну бөлдүм. Муну бөлдүм, эми 3-чүнү койдум. Мына 3-чү сап. 3-чү сап. Ставить 3-чү сап. Кайсыл учурда кайсыл сапты колдонобуз? Кайсы текстти колдонобуз? Эми ал биздин текст жазган жерибиз кандай болот, ошого ылайыктап колдонуш керек. Аны өзүңөр бара-бара көрөсүңөр. Мына экөө өчтү, мунусу өчпөй атат. Мына муну да өчүрөйүн. Ой, өчтү. Эми азыр эмеле мурдагы өтүп аткан теманы пайдаланып массив дегенде азыр текст жазганга орун даярдап көрөлү. Мисалы үчүн мен бир сызык жүргүзөйүн. Мына ушул жерге ушунча узундуктагы текстти жазып көрөбүз. Же ушунча узундук калтырабыз. Аны үчүн бир топ таблица катары бир топ сызыктарды сызып алыш керек. Эки катардын ортосун мисалы үчүн 3 деп алалы. -3 деп алайын, ылдыйды көздөй кетсин. -3. Мунун саны бирөө эле болсун. Катарлар 10 катар болсун дейли. Анан кайсы объектти көбөйтөбүз? Мына муну. Окей. Не көбөйбөй калды. -3 между столбцами 1. Бардыгын койгондой эле болдук. Анын үчүн иштебей атат. Азыр кайра да бир жолу. Эми иштеш керек. 10 катар сызыктар жүргүздүк. Эми кандайдыр бир рамкага окшош үчүн аны мындай линиялар жүргүзүп коелу. Муну деле биринчи бир 4 чарчы чийип алып, андай аны да көбөйтүп койсок болмок. Айырмасы жок. Эми ушул жерге текст жазган атам. Текст бул жердеги эки сызыктын ортосун 3 деп калтырдык. Текшерип көрөлү, чынында 3пү? 3 экен. Размер койгонду кийин үйрөнөбүз. Азырынча ушинтип жазып туралы. Эми ушул жерге текст жазыш керек. Көп катмалуу тексттерди жазып көрөлү. Көп саптуу. Аны үчүн мына канча жерге жазылыш керек экенин
белгилеп коебуз. Эми биздин бийиктик дагы тамганын бийиктиги да 3, бул жердин бийиктиги да 3. Жазып көрөлү эмне болор экен. Менин биринчи чиймем. Окей. Монтуп калды. Текст жазыш сызыктардын баарысын басып калды. Бул жерде да тийишип калды. Ошон үчүн тек шрифтин бийиктигин азайталы. Анын үчүн мына өчүрдүм мунун баарын. Эми шрифтин бийиктигин азайтарды. 2,5 кылып коелу. же 2 кылып коелу. 2,5 кылалы. Не болор экен эми? Мына менин биринчи чиймем деп жаздым. Эми жана биз бөлгөн катардын ичине, саптын ичине жазылды. Бирок 2 ката кетип калыптыр. Бул жерде н тамгасы, бул жерде н тамгасы жок, бул жерде м тамгасы ашык болуп калыптыр. Аны кандай кылабыз? Кантип оңдойбуз? Аны үчүн бул жерге алып келип бөлөбүз. Так, жакын көрбөй атам. Мышканын сол жагын 2 жолу басып койсоңор, кайрадан тиги текст келет. Анан бул жерге менин деп жазабыз. Анан бул жерден бир мыны алып таштайбыз. Алып таштадык. Окей. Биз текстти жашыл тамга менен кылып коелу. Мисалы үчүн, окей. Мындай текст жазылып калды. Андан кийинки текстти бул катарга каалаган жериңерге чей берсеңер болот. Жаса берсеңер болот. Каалаган ыкма менен. Мына ошентип текст жазууну үйрөндүк. Эмки карай турган маселебиз катмарлар жөнүндө. Азыр мен муну өчүрүп коеюн. Керек болсо кайрадан жазып алабыз. Эми катмарлар жөнүндө. Бuyakta эчтеке калбаптыр. Катмарлар деген эмне? Орусча слой деген сөз. Кыргызча катмар. Демек, чиймелер, биздин объектилер экрандын бетине чийилип атат. Экрандын бети жап-жалпак эле. Ол экрандын бети жап-жалпак эле турат. Бирок бизге жалпак көрүнгөн менен ушул экран бир нечелеген катмардан турат. Биз көрүп аткан, чийип аткан биринчи катмар, анын артынан экинчи катмар, анын артынан үчүнчү катмар, ошентип көп катмардан турушу мүмкүн. Катмарлар тунук болгондуктан тунук кылып койсок болот. Экинчи катмарды көрсөк, же үчүнчү катмарды көрсөк, же көрбөсөк дегендей режимдерге коюп койсок болот. Катмарлардын ыңгайлуулугу ушул. Кээ бир чийимдер же кээ бир объектилер аяк жагында көрүнбөшү керек, бирок чийме чийип жатканда көрүнүп туруш керек. Аны кандай кылып жасайбыз, азыр мына өзүңөргө көргөзөйүн. Катмар деген бул жердеги панелден чакырылат, мына бул жерде. Аны азыр чакыралы. Ошонун ичинен бул жерди бассаңар, бул кнопканы бассаңар, катмар жөнүндөгү информациянын баарысы чыгат. Бастык. Азыр бизде 4 катмар бар экен. 0-чы катмар, анан бул экөөнү кийин үйрөтөм. Мунун деле азыр бизге кереги жок. Бизге өзүбүздүн катмарды түзүп алалы. Бирок ошо түзүүнүн алдында катмарда эмне деген информация бар көрөлү. Мисалы үчүн бул 0-чы катмар азыр иштеп атат. Эгер муну басып койсок, өчүп калмак. Так, мен буга тийишпейин. Биринчи бул негизги өчүп калды. Кайра күйүп калды. Бул катмарды катырып койдук, тоңдуруп койдук да. Нетсек. Биринчи катмарды
тоңдурганга болбойт дейт. Өңүн катмардагы сызыктардын өңү кандай болуш керек? Кара болсун. Катмардагы сызыктардын түрү кандай болуш керек? Бул жерде үзгүлтүксүз сызык болуп турат. Же болбосо мындай штрих, же мындай штрих, ар кандай түрдөгү сызык болушу мүмкүн. Эми катмардагы ушул нөлүнчү катмардагы сызыктын жоондугу кандай болсун? Бул жерде көп сызыктын түрлөрү бар. Мына мисалы үчүн бул 30-чу 0,130 мм болсун. Койдук. Эми кийин принтерге чыгарсак, анда чыксынбы ушул линиялар же чыкпасынбы дейт. Чыксын деп атабыз. Эми биз бөлөк катмар түзөлү. Жаңы катмарды кантип түзөбүз? Мына бул жердеги команда турат. Жаңы катмар түзүү деген ошол жерди бассак, жаңы катмар чыгат. Ал катмарга ат берели. Мисалы үчүн экинчи катмар деген. Экинчи катмар жаздым. Экинчи катмар деген пайда болду. Эми экинчи катмар азыр иштеп турсун. Экинчи катмардагы эмне сызсак дагы анын өңү кызыл болуп калсын. Экинчи катмардагы сызылган фигуралардын жоондугу 0,15 эле болсун дейли. Тигинин жарымы, 0,30-дун жарымы. Бул печатка чыкпасын дейли, же чыксын дейли. Чыкпасын десеңер мынтип коесуңар, чыксын десеңер кайра алып коесуңар. Болду, катмарды бүттүк. Эми дагы катмар керек болсо дагы түзүп алабыз. Так, мына бул жерде өчүрүп койдум. Эми кандайдыр бир фигура чийели. Мисалы үчүн 3 бурчтук чийели. 3 Мындай бир 3 бурчтук сыздым. Буну биз нөлүнчү катмарда сызып атабыз. Автоматически өзү компьютер нөлүнчү катмарды тандап алып атат. Ошол нөлүнчү катмарда сызып атабыз. Эми нөлүнчү катмарда эмне деген нерселер бар эле, биз эмне деп койдук эле. Бул жерде сызыктын өңү, жоондугу жана башкаларды жөнүндө информация турат, жазылып турат. Слойдо кандай болсо, катмарда кандай ошондой болсун. Бул жерде ошондой турат. Эми карасаңар, по слою деп атат. Слойдо кара болчу, биз кара деп койгонбуз. Слойдо үзгүлтүксүз линия болчу турат. Ошол эле катмарда биз 0,30 деп койгонбуз. Мына 0,30 жоон сызык турат. Эгерде катмардагыдан башкача тандап алабыз десеңер, анда бул жерде басып ошону коюп коюш керек. Ал катмардагыдай болбойт, биз тандагандай болуп калат. Мисалы үчүн жоон, өңү. Мына кызыл. Кайсы кызыл? Так, мына бул жердеги кызыл. Анда кызыл болуп калмак. Мына кызыл болуп калды. Так. Аны азыр катмардагыдай эле калтыралы. Бул жерде постой деген сөз мына бул жерде жүрөт. Калтырдык. Эми ушул 3 бурчтукка бийиктиктерди жүргүзөлү. Же биссектрисаларды жүргүзөлү. Мына мындай кылдык. Бул чекит аркылуу, мунун ортосу аркылуу жүргүздүм. Бул жерден так жүргүздүк. Эми дагы бирди бул чокусунан жүргүздүк. Эми ушул жүргүзгөн сызыктарыбыз экинчи катмарда жайгашсын дейли. Кантип? Муну бөлдүк, муну бөлдүк, муну бөлдүк. Shift менен эле мышканын сол жагы менен бөлүп атам. Мына бул сызыктарды бөлдүк. Эми ушуну мен кечирип коюңуздар. Муну мен азыр экинчи катмарга жайгаштырам. Экинчи катмарга жайгаштырам.
мындай кылдым, экинчи катмар болуп калды. Эми азыр бизге бул линиялардын жоондугун дагы көргөзүп коеюн. Биринчи катмарда жоон болчу, экинчи катмарда ичке болчу. Чоң кылып коелу. Эми азыр бизге экинчи катмардын сүрөтүнүн кереги жок. Анда эмне кылабыз? Бул жерде басабыз, экинчи катмар дегендеги лампочканын сүрөтүн өчүрүп коебуз. Мына экинчиси жок. Эгерде үчүнчү катмарда сүрөт болсо, үчүнчүсү калмак. Эгерде үчүнчүсүндө өчүрсөк, анда бул эле калмак. Жок, бизге керек болуп калды. Экинчи катмар, мына сыздык. Экинчи катмар пайда болду. Ошентип, катмарларды сызып алсаңыздар болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктады.